байлыгы бар адам, мүмкүнчүлүгү бар адам өзүнүн байлыгын эмне кылат? Жакшы нерсе бар, жакшыраак нерсе бар. Жакшы нерсени тандайт, убактынча нерсени тандайт. Мисалга, өлүктөрүбүз болот. Өлүктөрүбүз болгон кезде 3 аш берет дейли, 40 аш берет дейли, мисал. 3 күндө чектеп бербесе, садака берсе болот да. Бирок бул эмне? Бир бердиң, ошол күнү сооп жазылды, токтоду ошол бойдон. Болду, ага сооп кайра жазылбайт. Ошол күнгү сооп күнүнү чектебей, чын жүрөктөн Аллахтын ыраазычылыгы үчүн берген болсоңуз садаканы, атаңыздын, апаңыздын, агаңыздын акында, ал кабыл болот, ошол күнү гана сооп жазылат, андан кийин токтойт, болду. Бул да жакшы иш. Бирок ошонун ордуна, сиз ошонун ордуна эң жакшы ишти тандасаңыз болот. Бир жетимкана ачып коюңуз. Миллиондогон акчаны баары бир жумшап атат. Кээ бирлер бар 10 жылкы, 15 жылкы сойгондорлордун бар ким арабызда бар да. 3 жашында өзүнчө, өлгөн күнү өзүнчө, 40-тыгында өзүнчө, жылдыгында өзүнчө ушинтип сойгондор толтурар да. Мирзеге албары бар, жанагы дворец кургандар канча бар. Ошонун ордуна бир жакшы бир нерсе ачып койсоңуз, мисалга бомждарга бир үй куруп бериңиз, бир комнат. Болду, ошол бомж жашап атабы, уланып атабы, билип коюңуз, сообу сиздин апаңызга жазыла берет, автоматически жазыла берет. Бир кафе куруп коюңуз, ошонон түшкөн кирешеден мен Аллах үчүн бир бөлүгүнү эмне кылам, дайыма жетим жесирлерге берем. Болду, сооп кете берет. Ошол кафе иштеп атабы, жетим жесирлерге жанагы акча барып жетип атабы, болду, сизге сооп өлүп кетсеңиз да жазылып кете берет. Кандай жакшы мүмкүнчүлүктөр. Шивей, кедей камбагалдар үчүн бир шивей ачып коюңуз. Барып ошол жерде иштеп бир тыйын тыпырны табып атабы, ömür boyu sizge sooп жазылат, урматтуу агайлар. Мына ушундай жакшыраак методикасын тандашыбыз керек. Же болбосо мына көчөлөрүбүз. Көчөлөрүбүздө карасаңыз, мына көчө жакшы эле экен. Кээ бир көчөлөрүбүздө жүрүп болбойт. Ошону эки жолдун эки тарабында өтө үйлөрдү курган, дворец үй куруп койгон. Бирок эшигин алдан өтсөң лай баткак. Бир КамАЗ шагыл таштап койбойт ошол жерге. Күчү жетет, 10 КамАЗ, 100 КамАЗ, 1000 КамАЗ бирок төгүп койгонго күчү жетет. Бирок төгүп койбойт, көчө бирөөдүкү. Ал жүрбөйт, ал жер менен ан машинасы өтпөйт, ал жөө жүрбөйт, такыр эле башканыкыдай да. Ал өзүнчө бир жашоо менен жашагандай. Мүмкүнчүлүгү бар, ошону төгүп койсо болот. Мына ошону төгүп койсоңуз, өмүр бою ошол жерден адамдар өтсө сизге сообу жазылат. Мына ата-энеңизге кылган пайдаңыз. Чыныгы пайда деп ушуну айтат. Ата-энеңиз окумуштай таң калып калат. Каяктан келатат бул жакшылыктар мага деп өтүп кеткен болсо. Күндө жазылат. Күндө ар бир адам, ар бир машина өткөн сайын ал жерде сизге сооп жазыла берет. Мына мынандай мечиттерди, урматтуу агайлар, мечиттерди куруп коебуз. Же мечиттерге жер берип коебуз. Же медресе курабыз. Же больница курабыз. Кыскасы же жетимкана курабыз. Же барып алып туруп жанагы кары картаңдарга эмне үй курабыз. Мына ушулар бардыгы вакф деп аталат шариатта. Аллахтын жолуна коюлган нерселер. Эгерде ошол жерде адамдар жашап турса, билип коюңуз, сизге ар дайым сообу жетип турат. Мындай нерселерди кылууга биздин кыргыз элде өтө мүмкүнчүлүгү бар адамдар көп, урматтуу агайлар. Бирок биз муну кылбайбыз да. Эмнени тандайбыз? Башка жагын. Муну эч ким көрбөйт. Мисалга, жетимкана куруп койсоң эч ким көрбөйт да. Анан ошон үчүн бул көрсөтүш керек, кафеге алып барыш керек, той кылыш керек, башкача бир неме кылып мындай элге көрсөтүш керек да. Анын кажети жок, урматтуу агайлар. Кудай Таала билсе болду сиздин кылган жакшы иштериңизди. Кудай Тааладан башканын рахмат айткандыгын такыр кереги жок. Өткөндө бир окуяны окуп калдык, бир шейхке келип туруп бир адам суроо берет да. Бир адам суроо берет. Сиз паланчыга аябай көп жакшылык кыласыз. Эгерде ошол жакшылыгыңызды ал билбесе, рахмат айтпаса, сиз кайгырасызбы, капа болосузбу десе, жанагы шейх айтат, мени кайгырайын, мен алдан кайгырыш үчүн садака берген эмесмин дейт. Менин максатым Аллах Таала жакшылык кылгандарды сүйөт деген аят мага ошол жетиштүү дейт. Инналлаха юхиббул мухсинин. Аллах Таала жакшылык кылгандарды сүйөт. Болду, ошол мага жетиштүү дейт. Башканын рахматы мага керек эмес дейт.